Assalamu alaikum. Bugün Allah nasip etse elürdün bir çıgan oğlu, birli sayasatçı, tileke karşı adır, şu başına çıkan bir sınavı var eken, oşasın tatıktı baştan ötkörüp yatkan, bizim dağın bir şu eldin oğlu olgan, Sadır Japarov jönündө bir-iki oz söz aytkım keldi. Bugün Allah Taalanın ıyık ayı Ramazan kündörü. Bilesizler, bargan sayın uşu bizdin eldin mындай bir gülü katarı, kaymağı katarı elestete turgan ul kızları var bolsa, bargan sayın uşulardын bardыгы seyrектеп baratkандай сезиле баштады мага. Мынау кайра курунун башында аябай баралына жеткен толуп турган bir ушундай гүл кана болгон экенбиз дейм да. Şu саясий талаатанда биз жаш элек şu телевизиондук журналистикага алып урушуп кирип ошонун ичинде айланып ошол жерде буркан шаркан түшүп жүргөн кезде дайым биздин студиябызга жаңы жүздөр келерди. Şu bir жаңы адамдар, ар биринин албуттаган энергиясы бар, ар биринин сүйлөй турган сөзү бар, биринен бири талашкан, биринен бири. Кийинчерээк бул нерсе Акаевдин доорунда аябай күчүнө кирди. Аябай тапталган саясатчылар пайда болду. Кийинки революциялар барып кайра ошол нерсе ындын өчүп, билбейм, азыр телевизиондук студияларга кимдерди чакырат да алар эмнелерди сүйлөйт. Мен билбейм. Булардын сейректеп жатышынын себептерин тарых өзү айтат келечекте. Кимдир бирөөлөрү чындап бузулуп, мурдагы позициясынан кайтып, кыйыр жолдор менен жашоосун жеңилдетип, же иш кылып бир азгырылган болсо, тилекке каршы мындайлар аябай көп болсо керек. Кээ бирлери мына ушул буркан шаркан ичинде аларга да эпкин тийип, алар да кээ бирлери адилетсиздик менен, балким түшүнбөстүк менен, балким тагдырдын жазмышыбы, алар да мына ушул гүлканада жоктой сезиле баштады. Ошолордун бири Садыр Жапаров деп эсептейм. Чындап эле. Башкалар кандай ойлойт билбейм. Барган сайын мына ушул саясатыбыздагы ушул ажарын чыгарып турган жигиттердин, кыздардын же үнү чыкпай аткандыгы, же өздөрүнүн жок болуп бараткандыгы, же булганып калып сүйлөй албай аткандыгы, же оозуна бир нерсе келип ушу тосуп калгандыгы, же колу буту тушалгандыгы себептерин тарых айтат. Бирок факт что бүгүн бизде мына ушул жигиттер, кыздар аз. Садыр Жапаров жеке инсан катары мага өтө кызык. Ал жигит жөнүндө мен bir-iki жолу саламдашканым болбосо, башка тааныштыгым деле жок. Бирок саясий майданда кылып аткан иштери, буга чейинки жүргүзгөн муну чыны кыргыздык мүнөзү аябай мен өзүнө мындай бир тартчу да, кыргыз мүнөз жигит. Айкөндүгү бар, кечиримдүүлүгү бар, тайманбастыгы бар, ушундай өзүнүн баса алган оор басырыктуулугу бар, тегерегинин бардыгы да. Мен ушу жигиттин тегерегинде мындай байкап көрдүк да, бир учурлар болду. Тегерегинде мындай алдым жуттум же болбосо мындай жеңил желпилер жоктой да. Жок десек болот. Анын үстүнө бул жигиттин акыркы учурдагы ушу башына күн түшкөн абалдагы өзүнүн кармап отургандыгы аябай бизге ушундай бир сабак берди да. Адилетсиздик, албетте, жан кейиткен адилетсиздик жана ошол учурда марттык. Бул оңой нерсе эмес. Адилетсиздикте марттыкты көрсөтүү оңой эмес. Бир сөз менен айтканда, Садыр Жапаров саясатта орду бар жигиттердин бири. Эгерде кылмыш кылган болсо, жазасын алып аткандыгы балким туурадыр. Эгер кылмыш кылбай, адилетсиздиктен, зордук менен ошол жерде камалып отурган болсо, мунун да ажыр сыйлыгы бар. Балким бул Садыке үчүн акыретине да, бул жашоосуна да аябай зор пайдасы тиер. Мен тиет деп да ишенем буга. Эч нерсе жөн жайынан болбойт бул жашоодо. Бүгүн ушу ыйык Рамазан күндөрү Садыкеге мен аябай ушундай бир
чын жүрөгүмөн ушу бир тууганы катары, мекендеши, жердеши катары каалоом. Кырдаал дайым бир сени сүйлөйт, мен ушуну айтам. Балким ушул кырдаал сизди курчутуп, сизди дагы да болсо алдыга чоң ушундай толкун ташкындарга даярдап аткандыр. Ошондуктан башка түшкөндү сизде марттык менен көтөрүү көп жигиттерге насип кылсын дейм да, сизди Аллах Таала ошо Рамазан күндөрү бир мекендешиңиздин болор болбосо жупуну сөзү менен жүрөгүңүзгө бир жылуулук берсин деп тилейм. Аллах Таала дагы алдыңыздагы аябай көп нерселерди, аябай көп жакшылыктарды тартуулайт. Мен буга ишенем. Жана сиз элиңиз үчүн өзүңүздү садага чапкан жигиттерденсиз. Бекем болуңуз. Айтайын деген дагы бир нерсе. Аллах Субханаху ва Таала кайсы пендесин сүйсө, периштелердин айтат экен, периштелер, карагыла мына пендемди мен сүйдүм, силер да сүйгүлө, адамдарга да буйругула сүйсүн деп. Эгер кайсы бир пендесин жек көрсө, Аллах Таала периштелердин айтат экен, мен муну жек көрдүм, силер да жек көргүлө, адамдарга буйругула, алар да жек көрсүн. Кээ бир саясатчылар бар, адамдарга акчаларды чачат, ушу иштеп элаткандай бир нерселер кылып элаткандай, бирок Аллах Таала жек көргөндүгү үчүн го адамдар да жек көрөт, караңыздар. Жаман көрөт ушуларды. Кээ бир саясатчылар бар, эч нерсе кылбаса да Аллах Таала сүйгөндүгү үчүн элдин баардыгы сүйөт. Азыр сиз бир нерсе кыла турган абалыңыз эмес. Ошого карабай, мен ушу социалдык желеден деги эле адамдардын сөздөрүнөн байкайм, сизге болгон аябай зор бир мухаббат бар. Буну биз куттуктоо менен, суктануу менен белгилейбиз. Жана Аллах Таала сизди Аллахтын сүйүүсүнөн, элиңиздин сүйүүсүнөн кур койбосун. Үй бүлөңүзгө тынчтык берсин. Ушул Рамазан сизге эң жакшы Рамазан айларынан, эң мына ушундай алгылыктуу ийгиликтердин башатынан кылып берсин Аллах Таала. Сизге тынчтык каалоо менен мен Муктей Арстанбек. Салам алейкум.